9 августка карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Садыр Жапаров Париж Олимпиадасына катышып жаткан кыргыз спортчуларынын тамак ашы жөнүндө айтылган сындар боюнча комментарий берип, Олимпиадалык комитеттин уюштуруу жагында кемчиликтер бар экенин билдирди. Уюштуруу жагынан Олимпиадалык комитеттин кемчиликтери бар. Диетолог менен психолог жагында карап коюшса болмок. Олимпиадага кетер алдында 15-20 күн мурда ар биринин колуна тамак аш, витамин, кийим-кечек керек болсо сатып алгыла деп $5000 бергенбиз. Баскан тургандары кененирээк болсун дегенбиз. Биз кыргыздар этсиз тура албайбыз да. Ошол үчүн ар бир спортчубуз өз курсагына кам көрүшү керек болчу, деди президент. Ал мурдага караганда спортчуларга жакшы көңүл бурулуп, күрөшчүлөр 3 жылдан бери аларга керектүү витаминдер менен камсыздалып жатканын, ошондой эле жатаканаларда жашап жүргөн спортчуларга шарт түзүлүп, батирлеринин ижарасы төлөнүп жатканын билдирди. Буюрса, өз үйлөрү болуп калат. Мурда спортчуларыбыз эл аралык мелдештерге бараарда акчалары өз убагында бөлүнүп берилбей, ар кимден карыз алып, мелдешке кетип жүргөн күндөрү болгонун өз көзүбүз менен көрүп жүрбөдүк беле. Анын баарын тез эле унутуп калдыкпы? Мелдештерге барып келип, андан кийин акчалары колдоруна тийген кезде карыздары менен эсептешип жүргөнүн мен өз көзүм менен көргөм. Ал күндөр эми артта калды. Мындан ары эми андай болбойт. Азырынча кылдан кыйкым издебей, андан көрө спортчуларыбызга дем берип, колдоп туралы, деди өлкө башчы. Буга чейин сот стүйүндө Олимпиададагы спортчулардын тамак ашы тууралуу сын жана терс пикирлер айтылган. Париж Олимпиадасына Кыргызстандан 16 спортчу жолдомо алган. Учурда 1 күмүш, 3 коло медаль менен Кыргызстан 74 өлкөнүн ичинен 65-орунда баратат. Олимпиада оюндары 11-августта жыйынтыкталат. Маданият министринин орун басары Марат Тагаев кыргыз спортчулары жиелим идиштерден тамактанып жаткан видео боюнча түшүндүрмө берип, ал Парижде эмес, Бишкектеги Бишкек Арена муз аянтында тарылганын билдирди. Ал сот стүйүндө тарап жаткан видеодогуда жасалгаланган эс алуу бөлмөсүн көрсөттү. Министрдин орун басары спортчулар тамактанып жаткан видеону Парижде тартылган деп таратып жаткандарды айыптады. Буга чейин Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз колдонуучуларды Азия чемпионатына тартылган эски видеону Париждеги видеодой кылып таркатпоого чакырган. Күрөш боюнча Азиянын чемпионаты быйыл апрелде Бишкек Аренада өткөн. Элчи спортчулардын тамак ашы боюнча комментарий берип, тилекке каршы аларды үйүнө чакырып тамак бере албастыгын, Олимпиадада атайын тамактын түрлөрү бар экенин белгилеп, спортчулардын ар бирине €1000 бергенин айткан. УКМК Эркин Мамбеталиевдин кармалганы боюнча үн катты. УКМК Мамбеталиев Крим Төөл, Рысбек Акматбаев жана Камчы Көлбаев менен байланыштуу болуп, алардын колдоосу менен жеке маселелерин чечкенин билдирди. Мамбеталиев узак убакыт бою кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча иш-аракеттерди жүргүзүп, көптөгөн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү, батир, жер тилкелерди, коммерциялык объектилерди, кымбат баалуу унааларды жакын туугандарына каттаган жана алардын көпчүлүгүнүн эч кандай уруксаат кагазы болгон эмес, дешти атайын кызматтан. Бул боюнча уюшкан топко катышуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. УКМК тинтүү учурунда ок атуучу куралдар табылып, $4 миллион ашык акча каражаты мыйзамсыз жол менен алынган мүлктөрү аныкталганын кошумчалады. Тергөө уланууда. Олимпиада мушкер Мунарбек Сейитбек уулу финалга чыкты. Кыргызстандык спортчу 9-августка караган түнү бокс боюнча Париж Олимпиадасынын жарым финалында болгариялык Хавьер Ибанес Диасты 4-1 эсебинде утуп, финалга жолдомо алды. Мушкер 57 кг салмакта күч сынашууда. Финалда өзбекстандык Абдумалик Халоков менен беттешет. Финалдык беттеш 11-августта болот. Ал арада Айсул Тыныбекова жарым финалга чыкты. Эркин күрөш боюнча 62 кг салмакта Париж Олимпиадасына катышып жаткан кыргызстандык балбан чейрек финалда акышылык Кайла Мираклды 6-6 эсебинде утtu. Эрежеге ылайык акыркы упайга Тыныбекова ээ болгондуктан жеңиш ага ыйгарылган. Айсулуу жарым финалда украиналык Ирина Каляденко менен күч сынашат. Жарым финалдык беттештер бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 22:15 башталат. Олимпиада оюндарында Бекзат Алмаз уулу коло медаль үчүн күрөшөт. Бүгүн кыргыз балбаны Париж Олимпиадасынын эркин күрөш боюнча көңүл жубатуучу беттешинде кытайлык Ван Хаожуну 7-4 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңди. 57 кг салмакта күч сынашып жаткан Бекзат коло медаль үчүн Токио Олимпиадасынын катышуучусу өзбекстандык Гуломжан Абдуллаев менен беттешет. Бекзат Олимпиададагы алгачкы беттешинде Азия чемпионатынын жеңүүчүсү казакстандык Мейрамбек Картбайды жеңип, чейрек финалда Пан Америка чемпионатынын жеңүүчүсү акышылык Спенсер Ричард Лиге утулган. 24 жаштагы Бекзат Алмаз уулу быйыл алгачкы жолу Олимп оюндарына катышып жатат. Ал 23 жашка чейинкилер арасындагы Азия чемпионатында күмүш, дүйнө чемпионатында коло медаль жеңген.